Курулушу кечиккен Айтбаев атындагы бул мектепти Талас облусунун Айтматов районуна караштуу Кара Суу айылынын эли күтүүдө. Жергиликтүүлөрдүн айтымында курулушу 2016 жылы башталган, андан берки бүгүнкү абалы ушундай. Долбоордо билим уя бүт шарт менен курулар айтылган. Сметалык наркы 51 миллион сом болгон 225 орунду мектепте азыр 6-7 жумушчу иштеп жатат. Иш созулуп жатканына айыл калкы тынчсызданууда. Себеби бул мектеп менен тең башталган курулуштардын көбү бүтүп калды. Бер жагы 8-9 жыл болду. Дуалын көтөргөндө жаңы корпус токон. Абдан жакшы иштешти. Ушу где-то бир 2-3 айда дуалын тургузуп бүттү. Анан ошо менен кайта токтоп калды. Анан кайта эле крышасын жапты. Кайта дагы 1-2 жылга токтоп калды. Кышына келип айнектерди салып болуп кетти. Былтыр болду ичине слойный кылып электричествосын тартып кетишти. Анан эми быйыл келип спорт залды жамап атат кайта бир. Түшүнүксүз да бир. Эмеде баарын эле сналя чогуу көтөрүп кетсе, связкада жакшы болмок эле деген оюбуз да. Быйыл айтышкан Кудай бурда 1-сентябрда эмес, Кудай жок дегенде ошо жаңы жылга чейин эле бүтүп берди, абдан жакшы болмок да бизге. Аталган жаңы мектеп бүтсө, балдар кыздар кенен жерде окуп калышат. Себеби 220 орунду эски билим уяга окуучу батпай 3 мөөнөттө окууга туура келет. Имарат болсо 1976 жылдан бери эскирип бүткөн. Жыл сайын ремонт иштерин жасап, жараксыз жерлерин шыбап, сырдап болушун чоңдошот. Бирок кантсе да эски деген эски дешет мугалимдер. 50 жылдын 100 болуп калды. Мектепте азыркы күндө 506 окуучу окушат. Окуучулардын көптүгүнө байланыштуу биз 3 сменге окушка туура келип атат да. Азыр замандын талабы ушундай, сапаттуу билим деген болуп атпайбы? Сапаттуу билим алыш үчүн баардык класстар ошо талапка жооп бериш керек. Класс кенен болуш керек, окуучулар кенен отуруш керек дегендей. Бизде спорт зал жок, шарт жок да негизиненчи. Жаңы мектепке муктажбыз. Курулуштун жай жүрүп жатканы тууралуу район бийлиги кабардар. Алардын айтымында мектепке быйыл 5 миллион сом каралган. Билим уянын курулушун тездетүү боюнча тийиштүү мекемелерге жана жумушту аткарып жаткан компанияга кайрылуулар болгон. Курулушу башталганына 9 жыл болду. Эл күтүп атат. Областтык капиталдык курулуш бөлүмүнө кайра эскертип келүүдөмүн. Курулуш эгерде бул темпте кетсе, быйыл дагы бүтпөй калуу коркунучу бар. Ошондуктан темпти тездетип берсеңер деген жазуу жүзүндө дагы, ОЗ2 жүзүндө дагы бир нече жолу эскертүүлөрдү бердим. Быйылкы жылга бөлүнгөн 5 миллион акча каражаты бар. Эгерде иштетип бүтсө кайра беребиз деген ОЗ2 билдирүү айтты. Ошол подряддык ишкананы тездетип атабыз. Талас облусунда 114 мектеп бар. Алардын ичинен жараксыз абалга келгендердин ордуна жаңысын куруу үчүн каражат акыркы 3 жылда гана көп бөлүнүп, созулган курулуштар аягына чыгууда. Белгилей кетсек, өткөн жылдын сентябрь айынан бери облус аймагында 7 жаңы билим уя ачылды. Дагы 10го жакын мектептин курулушу уланууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.